арбаңыздар, урматтуу бизди көрүүчүлөр. Учурда эки тема өтө ызычуу болуп турган кези. Бири Мамбет Мамакеев жөнүндө Ыдырыс Исаковдун журналисттик иликтөөсү, экинчиси биздин дүйнөлүк чемпионатта ийгилик жаратып келген, улуттук сыймык жаратып келген кыздарыбызга сөз тийгизген жанагы диний түркөй өзбек ажы боюнча. Биринчисинен баштайлы кепти. Ыдырыс Исаков бүгүнкү күндө чынында элдик баатыр деп айтууга жарамдуу жигиттердин бири. Ал эми Мамакеев 90 жашка өтүп калганына ошол бир медицина тармагында кылган кызматына албетте алкыш айтсак жарашат, бирок бүгүнкү күндөгү анын талабын талашып аткандардын логикасына келсек, алар мынтип атат. Ушул жаштар адептүүлүктү билбейт, улуттун бир ардактуу аксакалын сыйлабайт, антет ментет деп бир сакалынан алгансып. Ал Ыдырыс ал кишини сакалынан алып асылып аткан жок. Ишмердик деген ал жаш куракка чектелбейт. Адамдын наам эч бир баатыр экенине, Манас орденинин кавалери экенине карабайт. Мамбет Мамакеев ким эле? Эгемендик жылдардан бери кошоматчылыгын көрүп келатабыз да, аксакалдар институтун талкалаган аксакалдардын эң ана башында тургандардын бири да. Кайсы бийлик келбесин шыйпаңдап кошомат кылган, булардын баары ошол аксакал институтунун мындай айтканда алжып калган чалдары да. Биз ошол чалдардын талабын талашкандарга айтаар кеп. Биринчиден, бизде эки түшүнүк барбы? Мамлекет деген эмне, өлкө деген эмне? Ыдырыс Исаковдун талашып атканы ошол элдин мүлкүн коргоп, элдин мүлкүн сурап барып атат ал жайга. Себеби ал жайды Мамакеев өзүнүн атын коюп алган аскергенсип, ошо улуттук госпиталдын аты Мамбет Мамакеев деп турат. Анын алдында эстелиги турат. Эмне үчүн биз көзү бар адамды культ кылып алабыз? Эмне үчүн зоболосуна сыйынабыз? Биз анын Мамакеевдин кесиптик бир кесипкөйлүк эмгегин, өрнөгүн баалайлы. Бирок биз ушундайга жол берип аткан аксакалды кантип урматтап сыйлоого мүмкүн? Эл мүлкү дегенде тоо таш, суулар, жаратылыш, эл байлыгы. Бул эч качан мамлекеттин байлыгы эмес. Ошол сыяктуу эле объектилердин баары, мамлекеттеги Кыргызстандагы тиешелүү объектилердин баары бул элдин мүлкү. Мамлекет дегенди биз мындай түшүнүшүбүз керек. Мамлекет тек гана бул аппарат. Ал атка минерлердин келип кетип иштей турган конторасы. Ошол аппаратта кызмат кылгандар, бизде мамлекеттик сыйлык дегендер бар эмеспи? Мамлекеттик сыйлык ошол бийликке кошомат кылган, бийликке мына жугурулушуп жүргөн адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик сыйлыктын албаган түрү калган эмес. Мындай айтканда, башкалары эшек такалап жүргөн жок. Мамлекетке кызмат кылып аткан баарыбыз эле, керек болсо ошол колуна кетпен чаап жүргөн деле, мал кайтарып жүргөн деле ошол элге кызмат кылып атканы. Бирок биз ушул эки түшүнүктү ажырата албагандан улам, өлкө эмне, мамлекет эмне? Өлкө бул баарыбыздын байлык. Өлкө бул эч бир атка минер менчиктей алгыс элдик дөөлөт. Ал эми мамлекет бул өлкөдөн ылдый турат. Мамлекет бул тек гана ошол кызмат кылган, элге кызмат көрсөтө турган сектор катары карашыбыз керек. Бул өлкөнүн ичиндеги мамлекетти эч качан өлкөдөн жогору коюуга болбойт. Биз бул түшүнүктү ажыратмайын. Ыдырыстын аракетине да көп мындай ишеним арта албайбыз. Себеби биз ошол түшүнбөстүктөн улам эмнеке бул мамлекеттин мүлкү деп. Мамлекеттин мүлкү эмес, бул элдин мүлкү. Мамлекеттик наам сыйлыктардын баары бул элдин сыймыгын жаратыш керек. Мамакеев бул жанагы улуттук кардиология центрин өзүнчө менчиктеп алгандай, ошол короосуна үй жай куруп алганы бул деле адепке сыябы? Биз ошол карлык наркка такап коргоп атышпайбы, аны актапчы? Мамакеев ушунча жыл улутка кызматын кылса, ана мамлекеттин ушунчалык сыйлык наамына жеткен ардактуу аксакалга ушинтип сөз тийгизип депчи. Мына бүгүнкү күндө Мамакеевке окшогон алжыган кошоматчы чалдар эч качан элдик баатыр эмес. Булар эч качан чындыктын тили менен сүйлөп бир бийликтин каш кабагын карап бир каяш айтып көрдү беле? Жок.
Андыктан ошол Ыдырыс Исаков, Али Токтакунов, Болот Темир сыяктуу журналисттер өз алдынча журналисттик иликтөө менен ошол элдик мүлкүн талашып атат. Мындай айтканда, элдин таламын коргоп аткан журналисттерди биз өзүбүз колдоп алышыбыз керек. Моралдык жактан колдоп. Эми экинчи маселе, биздин улуттук сыймыкты жаратып аткан кыздарыбызды жана санын Акараскага теңеп, өзбек ажы деген алжыган түркөй караңгы, буларды эми араб кул дебейличи. Араб кул десек дагы баягы кастык тилди жаратат экенбиз. Ушул жагына келгенде кичине аяр бололу дагы, мен дагы кээде өзүм оргу баргы кээде айтып ем, орус кул деп, араб кул деп. Тек сөзүбүздү биз да оңдойлу, мен да өз кемчилигимди оңдогум келет. Ошол караңгылар, түркөйлөр дейличи, диний баягы баалуулукка жамынып жүргөн, динди спекуляция кылып жүргөн, чайкоочу кылып жүргөн дейличи. Ошол өзбек ажынын айтып атканы бул биринчи жолку билдирүү эмес. Буга чейин дагы искусствого чоң шек жаратып, Бүбү Сайра Бейшеналиеванын сүрөтүн ушу өзбек ажы баш болгон Турсунбай Бакир дегени бар, дагы бир алжыган чалы. Ошолор динди көз караш менен, дини призма менен, мындай айтканда, искусствону сүйбөсө, спортту сүйбөсө, биз каяка апаратат буларчы? Ошол дини түшүнүк менен, дини баалуулук, шариаттын нормалары менен баарыбызды, кыз келиндерибиздин сулуулугун жашырып жаап, ошол Акараскадай көрүнгөн кыздарыбыз улутка сыймык жаратып атканда, эр азаматтардын колунан, мындай айтканда, кыргыздын жалпак тили менен айтканда, эр азаматтардын колунан пок келбей атканда, ошол кыздар улуттук сыймыкты жаратып, удургутуп турган кези баарыбызды. Дүйнөлүк державаларга тең ата ошол сыйлыкка жетишти, ийгиликке. Себеби ал кара тер менен келет анда ийгиликтин баары. Ошол кыздарга сөз тийгизген, искусствого сөз тийгизген, эми мынтип спорттун чолпон жылдызындай жанган кыздарыбызга сыймыктангандын ордуна ошондой түркөй караңгылардын коомдогу ыплас түшүнүктөрүн биз мындай чанышыбыз керек. Коомдук бир ориентир болуш керек, баалуулук болуш керек. Биз баалуулуктарды калыптандырууда 50 жылда эл жаңыдайт, көз караштарды өзгөртүшүбүз керек. Жаштар аксакалга каяш айтпаш керек деген. Бул аксакалдык нарк дегенге жатпайт дегеле. Мамакеевдин көрсөткөн жосуну. Ошол ардактуу жашка келген адам ушундайды көргөзүп атса, ушинтип менчиктеп алып атса, мындай өлкөгө тиешелүү байлыкты жөн эле өзүнүн короосуна үй куруп алып, ошол улуттук кардиология борборун өзүнүн атына, наамына каттатып алса, алдында Лениндикинде болуп эстелиги турса, ушул аксакалдык наркпы? Биздин ориентир эмне? Андыктан биз коомду сергек ой жүгүртүүгө, чынчыл болууга, бул адеп аклак десе эле, сөзсүз эле бир алжыган аксакалдын алдына урмат сый көргөзүп калганда эле бул адеп аклак деп түшүнбөшүбүз керек. Адилеттүүлүк үчүн ошол Ыдырыстын аракети, журналисттик иликтөөсү бул эл үчүн жасап аткан, өлкө байлыгын ошол тонолбосун, ээлик кылып кетпесин бирөө деген. Албетте, жеке сектор катары, жеке медициналык борборлор өнүгүп атканы жакшы. Жеке багытта ошол менчикке өттү, сапаттуу тейлөө көргөзсө ал жакшы. Бирок жанагындай монополист болуп басып алып, ошол жерге өзүнүн наамын коюп, эстелигин койдуруп алгандын өзү бул аксакалдык наркка жатпайт. Андыктан барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, көңүл бурганыңыздарга лайк басыңыздар, Урхеш ТВ каналына катталып коюңуздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр.